Кафе, ресторандарды байытып жүргөн 2-нин 1 заказ бере турган өтө сонун хрустящий баклажан салатын мен менен бирге жасап көрүңүздөр. Аябандай даамдуу, ошону менен бирге эле дасторконуңуздун көркүн ачкан салат болот. Эң биринчи баклажандарыбызды ушундай кылып сырттарын арчып алсаңыздар болот. Арчып алабыз. Андан кийин тең ортосунан бөлүп, ушундай кылып бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз дагы. Кичине чоңураак кылып эле туурап аласыздар. Мынакей туурап алдык. Андан кийин кичине туз салабыз дагы, муздак суу менен баклажандын үстүн көмгүдөй кылып куюп, бир 15-20 минутага тыныктырып коесуздар. Мынакей. Ага чейин биз бул жерде помидор черри тең ортосунан бөлүп туурап алабыз. Жөнөкөй помидор койсоңуздар да болот. Ал өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Помидор черри менен дамдуураак болот кыздар. Мынакей. Бул жерде микс салат жана помидор черри, ролла росса деген дагы салатный листьяларды койсоңуздар болот. Мынакей ага чейин биздин баклажаныбыз сууда сон болуп, тузу сиңип, ашыкча суулары чыгып калды. Ушундай кол менен эле сыгып алабыз. Же болбосо салфетканын үстүнө салып эле кургатсаңыз болот. Мен ушундай кылып эле суусун баардыгын сыгып алам. Андан кийин бизге кукурузный крахмал керек болот. Кукурузный крахмалдан салып, аралаштырып жакшылап, майыбызды жакшылап кызытып алып, кууруп баштайбыз. Мынакей. Биздин майыбыз кызып калды. Ушундай кылып салып эле сөзсүз түрдө сковородка эмес, чоңкур идишке ушундай кылып кууруп алыңыздар кыздар. Мынакей кызарта кууруп алабыз. Сырты кытырлаган, аябандай хрустящий баклажан болуп чыкты. Мынакей. Биздин баклажаныбыз даяр, баардыгын ушундай кылып кууруп алдык. Андан кийин ушундай кисло-сладкий соус деген соус болот кыздар. Баардык дүкөндөрдө эле сатылат. Ошодон алабыз дагы, үстүнө коюп. Аябандай бат да жасалат, ошону менен бирге эле өтө даамдуу кыздар, дасторконуңуздардын да көркүн ачат. Мынакей. Алдынан үстүнө карай басып, эзбей, жашына кылып аралаштырып алабыз. Буну эки түрдө жасасаңыздар болот. Чөп менен эле, микс салат менен эле помидорго кисло-сладкий соусту коюп аралаштырып, андан кийин үстүнө баклажанды чогуу аралаштырбай эле тарелкага салгандан кийин баклажанды үстүнө дагы коюп койсоңуздар болот. Мен ушундай түрү менен жасаганды жакшы көрөм. Андан кийин үстүнө творожный сырдан салып, дасторконго тарта берсеңиздер болот. Мынакей кыздар, биздин салаттарыбыз өтө даамдуу болуп даяр болуп калды. Сиздер дагы сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, комментарий жазып кетиңиз. Досторуңуз менен да бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, комментарийга калтыра кетсеңиз, мен сизге сөзсүз түрдө жооп берем. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.